Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү. Студияда мен Мээрим Ташыбекова. Бүгүн легендарлуу актриса Айтурган Темированын туулган күнү. 7 каналдын жамааты бул даталуу күнгө карата Айтурган Темирова катышкан фильмдердин жумалыгын өткөрүп жатат. Күн сайын легендарлуу актриса тууралуу материалдарды даярдап эфирге берип, аны менен катар Айтурган эже катышкан фильмдерди көрсөтүп жатабыз. Бүгүн болсо кыргыз СССРдин эмгек сиңирген артисти, кыргыз эл артисти Айтурган Темирова биздин студиябыздын мейманы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Сизди көпчүлүк ошо легендарлуу кинорежиссер Болот Шамшиев, Ачкан Чолпон Жылдыз катары таанышат. Бүгүн болсо биз сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө сөз кылалы деп чечтик. Сизди легендарлуу актриса катары ошо ачып берели деп. Чыгармачылыгыңыздын 50 жылдыгына карата бир жума бою сиздин катышууңуздагы кинолорду көрүүчүлөрдүн сынына коелу деп атабыз. Анан азыр дагы бир жолу сурагым келип атат. Ошо чыгармачылыкка алгачкы кадам таштаган күнүңүздү эскерип өтсөңүз бир аз. Мен уже канча интервью берип, канча ушу жылдан бери айтып эле келатам, элдин баары эле билиши керек го деп ойлойм. Кантип таанышканбыз баягы эле, ошо кичинекей кыз 8-мектепти бүтүп аткан убактым болчу. Интернатта окуп жүргөн убактым болчу. Интернатта деле жөн жүрбөй өзүнчө аяктын артисткасы болуп калыпмын. Мугалимдердин баары биздин артисткабыз дейчү. Анткени ушул ар бир майрамдарда ырдап берип, бийлеп берип чыкчумун. Ошо кызыкчумун да. Ошондуктан эмес, ошол жерде эле киностудия бар болчу, жакын ошо мектептин жанында. Анан кийин ошо Шамшиев Ысык көлдүн кызыл кызгалдактары тасмасын тартам деп, ошондо экинчи баш рол Калычанын образын кыздарды издеп жүргөн экен. Эми ал убакта ушундай кыздар керек болгондо, балдар керек болгондо ошо кыргыз мектептерде келишет экен да. Ошо кыргыз мектеп интернат болчу. Ушул жакка келишип, экинчи режиссерлору келип ушинтип сурап калат экен. Директор, мектептин директору. Ой, бизде өзүбүздүн артисткабыз бар, Айтурган деп мени сабактан чакырышып, тааныштырышты. Анан мен түшүнбөй калдым, эмнеге келишти булар, эмне кайсы кино деп коем. Анткени оюмда да бар, жок болчу да артистка болом деп. Башка эле атайынан башка эле кесипке мени даярдап атышканда. Энем бирөөнү десе, атам экинчисин деп. Ошо анан кийин ошо киного келип, киностудияга алып келишип эле, анан 40 чачым узун болчу ошол убакта. Анан кийин ошо 40 чач өрүшүп эле, тебетейди кийгизишип эле, ошондо биринчи жолу Чокморов бар болчу. Ошондо биринчи жолу Чокморовду көргөнбүз мен кулбай экебизде. Анан ошондо ушул бир эпизодду ушул жактан проба, кинопроба, биринчи фотопроба кылабыз деди. Анткени артисттерде фотопроба албетте болуш керек да. Анан кийин фотопроба кылышып, ой жакшы экен, фотопробадан жакшы чыгат экен деп, анан ошол кинопроба катнашып калдык. Мени эч бир даярдаган эмес да, кино деген эмне, кандай деп эле. Анткени мен деле интернатта окуп, тиги мындай окубаган күндөрдө үйгө келчүмүн, атайын эмес кинолорго алып барбачу. Алып барса деле баягы мультфильм андай-мындайларга эле барып, бирге барып көрсөтүп коюп келчү. Ошондон анан кийин ошондой болуп эле, анан ошо бир топ кыйналып, бир жарым күн ошол пробадан ошондо ойногонбуз. Ойноп, анан кийин ошол пробадан өтүп, анткени ал убакта бир ролго 2-3 оппоненттер проба кылышат да. Бир мен эле эмес, дагы башка актрис, бир балерина болгон экен, анан Наташа Аримбасарова биринчи мугалимде тартылган. Ошол деле болгон экен. Бирок эми алар кичине улуураак экен да ал ролго. Анткени Калыча ушу 15 жаштуу, 16 жаштуу кыз болуш керек экен да. Ошондуктанбы билбейм, ошентип художественный совет деген болот, 20дай болушуп, ошолордун баары анан бирден добушун беришип эле мен өтүп калган экенмин, ошентип ошол кинодо тартылып калгам. Ошол кино эми тыңгыч фильмим да, биринчи туңгуч фильмим, биринчи, анан кийин ошондо эле эме болду да. Ошол фильм эмне десем, күнөөлүү болду дейм да, ошо кийинки анан турмушума ошондой. Жашоосуна аралашып калганыңызга ошол себепкер болгон турбайбы? Анан кино тартылуу сизге жагып калды. Болот агай менен иштешиш жеңил болсо керек, сиз үчүн? Кино тартылыш мага жагып калды, туура айтасыз. Анан Шамшиев менен ошол кинодон таанышканбыз. Бир 6 ай жүрдүк, тиги
ысык көлдө жуука деген неме бар го, тоо жак саруудан өтүп жетөөгүскө жетпей ушул жактан 6 ай ушул жакта фильмди ушул жакта тартканбыз, ушул жакта группалар бүт бар болуп ушул жакта эметип калдык. Анан ошондо анан кийин жакын таанышып калганбыз. Анан жеңил болгон эмес эч качан, анткени айтып атпаймынбы, биринчи туңгуч ролуң болгондуктан кийин көп нерселерди билбегенден кийин баягы образга кириш керек дегенди билбей, анан ошол эле чоң улуу артисттер атактуу ошол убакта ошол кинодо тартылышкан, ошолор жардам берип, колдоп, анткени Чокморов деле ал экинчи фильми болчу да, биринчи карашта дебют болуп, а бул экинчиси болчу. Ошо анан кийин бир топ кыйналдым, бир жактан, экинчи жактан эме ал образ мага жакын болчу да, анткени мен деле 15 жаштамын, Калыча деле 15 жашта, анан кийин баягы баскан, сүйлөгөн эмелерим, ыйлагандарым ошо окшошуп келатпайбы. Ошондон ошол жактан мүмкүн оңой кетти деп ойлойм. Ошо сиз алгач эле даярдыксыз эле кино тармагына кирип калыптырсыз, аралашып, анан кийин кээде режиссер мындай катуу талап койгон учурлар болот, кээде катуу уруш ийген деле учурлар болот болуш керек, образга кире албай атканда талап коюпчу. Ошондой учурда сиз кандай кабыл алчу элеңиз? Ошол эме болгондо, проба болгондо, ошол баягы ошол фильмде үйүм жок болсо кайда барам деп ыйлайм го, Чокморовдун артынан эрчип атып. Ошону кино проба кылганбыз. Анан ыйлай албай жатпаймынбы. Биринчиден тиги аттан коркуп атам. Атка бир чоң атты берип коюптур. Ат мага көнгөн эмес, мен ага көнөлөкмүн. Аттан жыгылып кетем го деп коркуп, оюм ошондо. Аттан коркуп атам. Бир жактан биякта сөзүн унутуп калам. Анан кийин экинчи жактан баягы ыйлаш керек экен. Ыйлай албайм. Ошентип бир топ кыйналып, анан кийин баягы перерыв болуп, анан кийин эметип атсам, атайын Айттыбы ошону Сүмөнкул Чокморов же Айтурган укпайт деп айттыбы, ышыгылып угуп калдым да, бетинен бир сабап жибербейинби деп. Десем ошону угуп алып эле ыйлап эле жашым төгүлүп эле ыйлап кеттим. Ой, все, олтургузгала атка десе Сүмөнкул эке эме мындай чоң киши болсо да мени көтөрүп атка мынтип эле олтургузуп койду. Анан кийин ой айт, ушинтип айт деп. Анан кийин ошол жашым агып атат, корккону менен үйүм жок болсо кайда барам деп. Ошентип ошол эпизод кылып калгам. Кээде ушундай да учурлар болуп кетет турбайбы чыгармачылыкта. Анан ошол сиздин казак фильминде, Снайпер фильминде тартылган ролуңуз дагы абдан ийине жеткире аткарылган деп айтып жүрүшөт. Анан кийин ошол Алия Молдагулованын сүрөтүн жакындары Бессмертный полкто алып чыкканда сиз мындай бир башкача сезимде болгонуңузду айтыптырсыз да, ошону айтып кетсеңиз, абдан өтө окшош, чындыгында эле ошол каарманга окшошкон экениңиздичи. Ооба, аябай окшош экенбиз. Кудай тобо эле деп калдым биринчи жолу ошо сүрөттү бизге көрсөткөндө. Мен карап эле, качан эле мындай форма менен сүрөткө түшүп калдым деп эле эметип кеттим. Кийин анан кийин айтышты ошо Алия Молдагул. Билбечү эмесмин, ырды угуп жүрчүбүз, Роза Рымбаева, Алия деп ырдачу да, ошону билчүбүз, бирок эч качан сүрөтүн көргөн эмес экенмин, ошондо көрүп калгам. Ал деле бир кызык окуя болгон. Биз ошондо Совет убагында кыргыз кинолору Казакстанга барып премьера кылып, казактар өздүкүн бизге алып келип, ошондо бири-бирибизге премьера кылып жүрчүбүз да. Анан кийин ошондо болчу яма деген бөрү зынданды алып барып премьера кылып көрсөтүп, эртеси кетебиз десек эле, анан бизди тиги Ак үйдөн Казакстан звонок этип калышты. Ушундай Кунаев биринчи секретарь ошо фильмди көрөм деп атат деп фильмди алып кетишти. Анан болуптур деп күтүп олтурдук. Эртеси андан кийин эртеси дагы бизди чакырып ЦК Компартиясына чакырып, зав. Отделом культуры деген киши болгон экен, Шайжунусов деген. Анан ошол жакка чакырып, анан сөздөн сөз чыгып эле ошол киши анан сүрөттө таанысыңар, бул ким деп калды да. Анан кийин ошондо мен көрүп атпаймынбы, качан түштүм эле деп коем, аскер формасы менен. Анан бул Чамшиев дароо билип калды, анан бул Алия Молдагулова Снайпер деп. Ооба, анан кече ошо биринчи секретарыбыз фильмде болчу яманы көрүп, анан бардыгына да эметиптир да.
кимди элестетип атасыңар, бул актриса кимге окшойт экен деп баарынан сураптыр да олтурган тегерегинде жардамчыларына. Алар баары деле таң калды. Кимге окшойт эле деп эле карап калышып. Анан ошол киши айтыптыр, Алия Малдагулова деп ошол сүрөттү көрсөтүп. Мына даяр актриса дагы окшойт. Ошондуктан айткылабы режиссер ушул кинону тартсын. Режиссер деле өзү атактуу, анткени ал Караш окуясы Абубайзовдун тартпады беле казактарга. Анан ушундай тартсын, тартып берсин, анан ушул актриса ойнош керек деп ошондой эле чечип койгон экен. Анан кийин ошо Шамшиевден сурап калды. Шамшиев: "Жок, мен тартпайм, мен ундай согуш менен тема менен эмем жок, байланышым. Мен тартпайм го" деп калды. "Жок, ойлонуп көрүңүз, болбойт" дегендей, мындай десе деле тартпайм деп кетип калганбыз. Кетип калса эртеси биякта биздин отдел культуры ЦК чакырып алып, Шамшиевди: "Сен эмне отказ берип атасың? Сага коммунист катары сага ушул эмени берип атабыз. Тартышың керек" деп. Анан болуптур тартам, бирок сценарийди өзүмчө жазам десем, эмне кылсаң ошол тарт, Айтурган ойнош керек деп. Ошондо ошол фильмде ойноп калгам. Чын эле кийин анан ошо анын турмушун, кинону мынтип эле тартпайбыз да, снайпер экен деп коюп, анын ички дүйнөсүн, кандай киши болгон, эмнени ойлочу, эмнени каалачу деп ошолордун баарын билиш керек да. Анан кийин ошол эле Москвадан баягы сураштырып атып министерстводон, анан кийин ошол жерден айтышты, ошо эки подругасы тирүү деп. Анан аларды чакырып, Алматада 3 ай даярданганбыз да. Чакырып, алар айтып берип атты, эмне кантип согушкан, кантип барып калган, Алия эмне деген, Алиянын кандай кыз болгон, эмнени окучу, эмне деп күлчү деп, ошонун баарын сураштырып атып, анан кийин баягы алар деле айтып калды: "Баягы командирибиз тирүү деп уктук. Биз ушу Москвада парадка 9 майда көргөнбүз былтыр" деп калды да. Ой, тирүүбү? Ой, ошону да издейлик деп телеграмма жазып, Москвага күтүп атабыз. Бир 2 жумадан кийин телеграмма келет. Тирүү Фрунзе шаарында 9 микрорайондо жашайт дейт. Ал убакта Фрунзе. Ой деп кубанганыбыздан анан машина жөнөтүп ал киши келди. Анан ошо киши фильмге башынан аягына чейин консультант болуп, бизге ошо көрсөтүп, ар бир каякта кантип жаткан, кантип танктер жүргөн, ошону айтып аягына чейин болду. Ошентип ошол фильм чыкты. Кийин анан кийин бу Алиянын немелерин, памятниктерин коюшуп, бүт эмел. Анан кийин билбейм, баары эле ошол фильмден сенин сүрөтүңдөн жасашкан го дешип эле эметип калышты. Анан кийин анан баягы бессмертный полк дегенде деле бирөө чыгып алыптыр. Ошол менин сүрөтүмдү көтөрүп Алия фильмдеги. Анан баары эле жазып атышат. Ой, мен деле таң калдым, бул эмне деген укмуш. Анан баягы күндө эле баягы Билфорд дейби, ондой килтеген Санкт-Петербургда бирөө эмелердин катары, баягы блокадан бошоткон баатырлардын катары деп, баягы баатырлардын сүрөтүндө арасында мен жүрбөймбү? Мен баягы фильмдеги дагы сүрөтүм. Демек, чындыгында эле ынанымдуу кылып аткаргансыз да. Анан кийинчерээк ошо 2015-жылы ошо Казакстандын эл артисти намын ыйгаруу боюнча да сунуш болгон экен. Ошол ишке аштыбы анан? Илгери ушундай болгон экен да, биздикилерге берип, биздикилер аларга берип, анан кийин бир убакта бул закон алардыкы мыйзам өзгөрүлүп, эмгек сиңирген ошол эме болуш керек, өз Казакстандын гражданы болуш керек деп ошол эметип калыптыр. Анан ошондой болсо деле мага эме орден, 2 степень орденди беришти. Жакшы экен. Ошо азыр деле ошол киного тартылып аткан атмосфера, өзүнчө бир сонун атмосфера болсо керек да, ошол атмосфераны сагынасызбы азыр деле? Албетте, баягы күнү күйөөм Павел айтып атпайбы? Тебе хотелось бы еще сниматься деп. Дагы ойногуң келеби? Образдарды эметкенге деп. Мен айттым, албетте каалайм, ошо киного тартылгым келет. Ар бир артист тартылгысы келет. Ар бир артист театрда ойногусу келет. Театрда ойноп атып, ошол театр сахнада тиги дүйнөгө кайтса деле ошо ыраазы болот. Ар бир артисттин эмеси. Мен деле ошо камеранын ойноп атып эметсем,
кетсем деле ошондойго ыраазы десем ойлонуп калды. Анан кийин ушундай бир мен акыркы жылдары сценарий жазып калгам да. Чехияда жүрүп бир 2 сценарий жазгам. Анан ошого эмеси жеткен окшойт. Ишеними мага. Анан кийин ошо спонсор болуп берейин, мага эмелер документтерди эмелерди бер, мен карап көрөйүн кандай билбейт да маданиятты. Кантип кино кантип тартат, кантип кассовый сбор деген кантип фестивалга барат, ошолордун баарын мага түшүндүрүп бере турган. Мен ой директор, фильмдин директору деген болот, администратор деген болот, ошолорду алып келип тааныштырам деп ошондой ой болуп калды да. Кудай буйруса көрөбүз. Ишке ашы ыктымал турбайбы? Анан азыр ошол мындай кандай режиссерлордон сизге сунуштар түшөбү? Кайсы режиссерлор менен кызматташкыңыз келет? Эми чынын айтсам, режиссерлордон кино Базаров калды. Ошол акыркы жылдары Базаровдун кинолорунда тартылып калгам. Эми Базаровдун кинолорунда мен башкача образда ойноп калгам. Ошол кинолорду көргөн болсоңор, анткени Шамшиевдин кинолорунда тартылганда башка образ болчу. Гена Базаров мени башка драматический жагынан ачып калды да. Ошондон таланттуу режиссер, мен ошол киши менен ушундай оруп азыр ал деле тартпай калды. Эми дагы бир 2 кино тартса жакшы болмок. Башка режиссерлор жок деп мен билбейм кимге тартылат. Анан сценарийлер жок. 3 жыл мурун бир жаш режиссер келген, Айтурган эже ушинтип киного тартылып бербейсизби деп анан баш тарттыңыз. Баш тарттым. Себеби? Себеби мен баягы ойногон фильмдерим эми искусство эмеде классика болуп кала берсин дедим да. Мен деле элдин оюнда ушу баягы эле образдарым менен эле эсинде ошо образдар менен калайын деп ойлойм. Жакшы ролдор болсо, жакшы режиссер болсо таланттуу албетте ойнойт элем. Бирок эми мындай сериалдар, мындай бүгүн көрүп эртең унутуп кала турган кино эмес, мындай коммерческий фильмдерге тартылгым келбейт. Кассалык кинолор го. Анан сиз эми мен билишимче бир 10дон ашык киного тартылдыңыз болуш керек. Анан ошолордун арасынан өзүңүзгө эң жаккан? Жо, мен 30дан ашык фильмдер тартылдым. Эң жаккан ролуңуз кайсы сизге? Ошол суроо көп болот. Эң жаккан деп айта албайм, анткени ар бир образы мага аябай эме кымбат. Кымбат ар бир образдарым. Ошондон ар бир образдарыма мен өзүмдүн мезгилимди, өзүмдүн убактымды, өзүмдүн энергиямды бергем. Ошол образды ойнойм деп ошол образга кирип. Ошондон мен бирин жакшы көрөм, бирин жаман көрөм. Баары бир жаман фильм болуп калдыбы, жакшыбы мага баары бир, бирок ошол ар бир ойногон менин образдарым мен үчүн кымбат аябай. Кымбат. Ошондон мен айта албайм. Бирок эме дейт эле кыргызча, физический жагынан кыйын образ ошол снайпер болгон. Снайпер. Кечээ эле биз ошо өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүзгө сиздин катышыңыздагы Ак кеме фильмин тартууладык, абдан жакшы кабыл алышты көрүүчүлөр. Анан ошондо сиздин индияча ырдаган жериңиз бар го, ошол мага да абдан жагат да. Анан ошол нерсени сиз өзүңүз сунуштадыңыз беле, өзүңүз ырдап ошону, же режиссердун дагы бир табылгасы болду беле? Каякта мен оюмда болгон эмес, кинода ырдайм деп. Биз ал убактарда Чыңгыз Төрөкулов менен аябай жакын болчубуз да, үй бүлө менен. Кириш Шамшыбаевна биринчи аял, анан жакын болчубуз. Анан Казат Акматов жазуучу, Эркин Борбиев, Рахат Ачиловна, бүт баарыбыз семья үй бүлө менен катташып, ар бир майрамдарда бири-бирибизге конокко барып жүрчүбүз да. Анан мен алардын арасында эң кичүүсү болчумун, жаш болчумун. Анан кийин мени ырдап берчи, Айтурган ырдап берчи деп эле мени ырдап турушчу. Мен ал убакта айтып атпаймынбы, интернатта ырдап, билеп берип ушинтип жүрчүмүн. Анан менин кызыкканым эме болчу. Баягы ырчылардын үнүн менен ырдап, Момушева, бир убакта Мынжылкыев болуп калчумун, же орустардан теги София Ротару болуп ырдап берчүмүн. Ошондон алар кызыгып ырдап берчи, муну ырдап берчи, муну ырдап берчи деп калчу да. Анан кийин ошол сценарий жазылып атканда, биринчи жазылганда сценарийде мен тиги балага Нургазыга кино көрсөтүп берейин эмес, радио болуп берейинби деп.
ооба деп анан радиону коет эле да, анан радио койсо анан кийин мен Момушеванын үнү менен тетиги тонун борунда деп мен ырдашым керек эле. Анан зүт десе да 6-күнү кечинде деп мен жылкыйып калып берсем, ошондой деп ойлогонбуз да. Анан кийин сценарийди Чыңгыз Төрөкулов менен экөө жазышканда, анан кийин бир убакта ой биз өзгөртүп койдук. Эмне? Десек сен индияча ырдайсың, кино болуп берейинби деп айтасың деп. Эмне үчүн десек, ошо ал убакта аябай мода болуп, индиан фильмдерин элдер кызыгып, айылдар да прям индияча ырларды коюп, ошондой мода болуп калган да. Анан кийин ой мен кантип ырдайм, бул индияча же сөзүн билбесем мен кантип ырдайм деп, ой коркпа биз ага эме алып келебиз деп, баягы ал убакта кассета деген жок да, интернет деген жок. Радиодон баягы бобина дейби, пленка. Ошону алып келип, ошону коюп кайра кайтарып, эмне деп атты, кандай мулиожи деп атты го, мулиожи деп эле укканыбызды жазып эле. Анан кийин ошону фонограмма менен тартканда, анан кийин Москвада чоң оркестр менен баягы кадимкидей үнүм менен ошону жазып, анан ошо киного кирген. Ошону Индиядан келген коноктор дагы өзлөрү абдан таң калган дейт го, чындап абдан ошол фильм кийин анан Аккеме баягы чоң приздерди алып, анан ошол убакта тиги Ташкентте, Өзбекстанда Азия, Африка деген бир Америка деген фестиваль болчу. Эл аралык кинофестиваль. Аякка көп Индиядан келишчү. Анан кийин ошол жакта Аккеме менен ошол фестивалды ачабыз деп калды да. Десе мен тим эле коркуп титиреп атам. Эмнелер мен Индияча ырдатып койдук, анан мына эми залдын көбүнчөлөрү Индиядан келгендер, баягы Раджи Капуру биринчи болуп баштап келиптир да. Анан залда отурабыз, фильмди көрсөтүштү. Анан дароо эле бизди автобуска отуруп банкетке фуршет деп алып кетишти. Фуршетте турабыз. Залдын бул жагында, бизде эт жакта индустар делегация болуп. Анан ошо Раджи Капур мага карап эле тиги таржымалына бирдеке деп эле мага карап эле дейт. Мына, менин көзүм ошол кишиде, мынтип эле турам. Булар сүйлөшүп атат бири-бири менен. Мен мынтип, ай, Айтурган эмне болду? Ой, мен жөнүндө ушактап атат, мен жөнүндө ушактап атат дей берем. Ой, койчу, эми сен кинодо мындай эле кино көрсөтүп, мындай эле ойноп атасың да, серьезный эмес да. Андай мындай деп атат, мен баары бир калтырап, титиреп турам. Бир убакта туппа туура бизге келатат, биз жакка. Мына келатат болот десем, Чыңгыз Төрөкулов, Айтурган, эмне эле эчтеке эмес, сен туура айттың, бу сөздөрүн туура кеп андай эмес. Мындай эле кино, ал кино деп эле айтып түшүндүрүп берсе деле коркуп атам. Анан келип таржымалчы сурап атпайбы, господин Капур сурап атат, кинодо ырды, ким ырдады эле деп. Анан айтып, ай эмне болуптур десем, ошондой профессионалдуу аткарган, профессиональный ырчыбы, ошону билейин деп атат дейт. Мен анан ошондо мен ырдагам деп коем. Өзүм ырдагам деп ошондо ал кишинин батасын алып калгам, менин колумду өп, анан кийин мага мынтип карап коюп, аарык болчу мында. Индустар мындай толук аялдарды жакшы көрөт да, артисттер. Мага мынтип карап коюп, кичине семирсең мен сени киного тартам деп коюп кетти. Ошо ойдон ал аткарылган деле жок окшойт да. Азыр болсо эми режиссерлордон, ошо кино жаатындагы адамдардан кимдер менен катышып алака түзөсүз? Базаров менен алака түзөм. Анан илгерки бирге киностудияда таанышып, тартылман эменин киносуна тартылгам дагы. Жали Соданбек менен катташабыз. Аман Камчыбеков тартып атып, анан кийин аягына чейин тарта албай калбады, ал киши кайтып кетип, анан ошо Улан Тусун Жали Соданбек тарткан, ошондо биринчи ал киши менен иштеп калгам ошол фильмде. Каридин Ахматалиев менен катташып калабыз, сүйлөшүп калабыз. Эми азыр мисалы ошо сиз айтып атпайсызбы, кассалык фильмдер болуп атат деп, анан кандайдыр бир олуттуу жакшы фильм тартылса, же балким тарыхый фильмдер тартылып калса, сизге сунуш түшсө кабыл алат белеңиз? Мисалы Курманжанды аткан кайрадан тартабыз деп калышса. Албетте, Курманжанды атканы ойнойм деп ушундай эмем болгон. Каал тилегим болгон, албетте. Жаш убагымда
болот, көп ушу Манасты тартам деп көп Манас боюнча көп китептер болчу бизде, көп жазчу, көп окуучу. Ошондо ал киши деле айткан, вот мен тартып калсам Айчүрөктү ойнойсуң. Ой, Айчүрөк эмес, Каныкейди ойнойсуң деп калчу. Мен Каныкейди ойнойм деп аябай тилегим бар эле. Анан жылдар өтүп, болбой калды. Биринчи Айчүрөк, жашманда Айчүрөктү ойнойсуң дейчи башламыш. Анан кийин жылдар өтүп, Каныкейди ойнойм эми. Эми Каныкейди жашың келип калды, ойнойсуң деп. Анан жылдар өтүп кетти. Анан кийин айтып атпайм, эми тиги чынын ролу калды мага деп коем. Ошо албетте ушу эме мындай фильмдер, тарыктуу фильмдер тартылып калса, албетте тартылгым келет. Эми сизде мындай жөнөк аял катары дагы сизди билгилер келгендер көп болуш керек теле көрүүчүлөрдүн арасынан. Анан азыр канча небереңиз бар, алардын кандай өнөрлөрү бар, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. 5 неберем бар. Кызымдан 3 эркек неберелерим, улуусу 25-те, уулумдан 2 неберем, 1 кыз, 1 эркек. Баары таланттуу, аябай таланттуу баары. Анан азыр муну кызымдын кичүү баласы Темирова ушундай таланттуу бала болду. Эми сүрөтчү болуп, сүрөттөрдү тартып, 6 жашынан баштап эле сүрөт тартып калды. Ушу аябай жакшы да, ушундай Кудай өзү деле эме болом дейт, архитектор болом дейт. Ошо архитектор болом деген тилегине жетсе. Аккан арыктан суу агат дейт. Ошо сиздин жолуңузду жолдойм, мындай чыгармачыл тарапка багыт алам дегендер барбы? Артист болобуз дегендер жок. Өнөр балким илим жака болгондору бардыр. Албетте, мен мисалы айтып атпайм, менин балам Чыңгыз, Сүйтай, алар кичинекейинен баштап биз съемкада балдарыбызды эрчип эле жүрчүбүз да, анан ал убакта мындай нянька бирөөгө таштап коюш деген жок да. Анан балдарды ата энебиз болсо баары иштечү. Анан балдарды алып ошо командировкаларга каякка болсо чөл, тоо эрчип алып эле жүрчүбүз. Анан баягы кичинекей балдар керек болгондо аларды тартып коюп ошентчүбүз. Анан ошо кинолор, алар кичинекейинен киного тартылып кыйналып кетишти да. Анан айтып калышкан да, чоңоюп калганда, ой кызым деле, мен эч качан артистке болбойм деп. Бирок уулум режиссер болом деп. Ал деле аябай жакшы сүрөт тартчу, аябай сонун тартчу. Сүмөнкул байке келип деле ошо 6 жашында тартып аткан техникасын деле көрүп эле таң калып эле, айда ушуну бергилечи мага училищега алып алайын деген. Анан кийин балам өзү болбой калган. Аябай таланттуу болчу, кызыкчу, бирдекелерди жазып, ошо дүйнөдө кандай көлдөр бар, кандай тоолор бар, аттарын деле жазып, ушинтип кызыгып жүрчү да. Анан ошол жагы деле талант дейм да, ошол жерде ошол мүмкүн атасын тарткан. Бирдекеге берилип кетсе, аягына чейин чыгарбаса, мына уктап айтты, түнү боюнча ошол менен эле Шамшиев болчу, ошондой эле Чыңгыз. Ошондуктан эми тилекке каршы режиссерлукка барбай калды. Бир топ эле даярдап 5-класста окуп атканда мультфильм тарткан өзү, баягы пластилин менен. Биринчи камерабыз болгон, ошондо бизди киргизбей залга, премьерага болгондо мен силерге көрсөтөм, залга кирбегиле деп бизди киргизбей, кухняда эле тамак ичип тияка киргизбей 1 ай көрсө, тиги ошо эме менен ар бир эмен тартыш керек да, движениясын. Ошентип 3 мүнөттүк мультфильм бизге көрсөтүп, каначуу деп, үнүн да звугун өзү жазып, дуң деп таң калганбыз. Ошондо анан ошо режиссер болот го деп, өзү деле режиссер болом деп калган. Анан кийин тилекке каршы баягы экономика, европейский факультет ачылып, достору менен ошол жакка өтөбүз деп, алар менен өтүп кетти. Анан эми азыр профессор болуп, доктор, экономист болуп, өзүнүн эмесин, кесибин аябай жакшы көрөт, науканы да, билим аябай жакшы көрөт. Ошондуктан мен деле ошол деле бир эме да, атасын тарткан. Азыр жашоодо бактылуусузбу сиз аял катары? Мен дайыма бактылуу болгом. Мен ойлойм, төрөлгөндө эле бактылуумун. Бактылуу болуп төрөлгөн окшойм. Кудай буйруп дегендей. Бактылуумун, албетте бактылуумун.
Өкүнгөн нерселериңиз калбы? Шамшиев менен таанышканым үчүн бактылуумун. Ак кеме кызыл туңгуч ролунда ойногон үчүн бактылуумун. Балдарым 2 балалуу болдум, бактылуумун. Азыр неберелүү өкүнүч болгон жок. Мен ойлойм, мен билбейм, бир убактарда мүмкүн ошентип ойлоп калдым. Азыр эми жылдар өткөндө картайганда дегенде мынтип ойлонуп калат экенсиң, артка карап, эмне болду, кандай болду деп. Бирок өкүнүч жок, эч кандай өкүнүч жок. Анткени туура ошондой жол мага Кудай буйруган экен деп ошентип ишенем. Азыр ошо мындай үй бүлөлүк жашооңуз тууралуу дагы айтып берип койсоңуз. Азыр үй бүлөлүк мен эми Чехияда, Кыргызстан экиге бөлүнүп кеткем да. Жарым жыл тиякта, жарым жыл биякта болуп калдым. Аякка барсам, биякты сагынып кетем. Ой, кетем деп. Биякка келем, кичине болуп, этиги үйгө да барыш керек дейм. Ошентип эки жакта менин эки эмем, ата мекеним бар десем да эметпейм. Эки ата мекеним бар. Анткени аякка деле көнүп калат экенсиң. Биринчи, экинчиден аякта деле кыргыздар көп. Алар менен аралашып турабыз, чогулуп турабыз. Ар бир майрам болсо, Ноорус болобу, жаңы жыл болобусу, баарыбыз звонок этип, бири-бирибизге телефон чалышып, бир жерде учурашып, ошентип бир эмелерди өткөрүп эметип турабыз. Аякта деле кичинекей бир кыргызстаныбыз бар да, өсүбүздүн. Ошо эми күйөөм болсо, өзү биз күйөөм менен бияктан таанышканбыз да. Биз биякта таанышканда ал деле биякта 15 жыл иштеп жүргөн экен. Биринчи Өзбекстанда, анан биякта 15 жыл Орто Азияда иштеп жүргөн киши экен. Анан биздин салтыбызды билип калган. Анан ал геолог өзү. Анан Кыргызстанда баягы мен барып көрбөгөн жерлерди ал мага көрсөттү. Ошол эле Хан-Тенгери деби дагы тоолордун чокусуна алып барат, көлдөргө, Соң көл дейт, Соң көлгө алып барат, Нарынга алып барып, кээ бир жерлерге алып барып, мени кандай кооз жерлер деп мага көрсөтүп, ошол кишинин артынан мен Кыргызстанды көбүрөөк тааныдым. Ошондон ал киши кичине кыргызча сүйлөп, биздин салтыбызды билип калган киши экен да. Ошондо таанышып, ушул жерде таанышып, ушул жерде турмуш түзүп калдык. Жолдошуңуз демек Кыргызстанды сүйөт турбайбы? Аябай сүйөт. Жакшы. Аябай сүйөт. Бирок Кыргызстанга жүр деп эле, жүр барабыз деп эле. Ушу акыркы жылдарда баалайбы? Меймандостукту. Бирок секрет айтып коеюн, үйгө барганды конокко каалабайт. Эми Европада андай жок да, мүмкүн ошондон ал көнүп калган. Бирөө конокко чакырып туруп үйгө баралы десе эле жүрөгү түшүп калат, барбайм деп. Анткени биринчи жылдары ошондой конокто биз таанышпаганда деле конокто барып эметип калган окшойт. Каалабай калган окшойт. Анан жок, ресторанга чакырып атат анда десе ошондо барат. Үйгө десе барбайт. Зордуктайт, ичиртет, зордуктайт деп эле калат. Кайсы кыргыздын тамак аштарын жактырат болду экен? Жестебиз. Пловду жакшы көрөт, половду жакшы көрөт. Баарын эле жакшы көрөт. Сиз Чехиянын тамактарынан жактырасызбы? Эми Чехиянын тамактары украиндер, орустардыкына окшош экен да. Анча. Бирок алар майлууду көп жашат экен, ошондуктан мен көбүнчө үйдө биздин эле тамагыбызды жасайбыз. Өзүмдүн тамагым. Өзүңүз жасайсызбы? Өзүм жасайм, ошондуктан ал көнүп калган. Жакшы көрөм. Эми сиз бүгүн туулган күнүңүз экен, туулган күнүңүздү кандай өткөрөйүн деп атасыз? Анан кандай белек алганды жактырасыз? Мен үчүн белек ушу балдарым бактылуу болушсун, балдарым тилеген тилектерине жетип турушсун. Анан Кыргызстанда маягы эме ушул коронавирус деген бир акмак кетсин. Кыргызстанда деле тынч болуп, эмне десем, эл бактылуу болуп, балдарыбыз, жаш балдарыбыз чет өлкөгө кетпей, кайра келип ушул жерде иштеп, ушул жерде ата-энелери, үй бүлөлөрү бирге болушсун. Ошону каалайм. Ошон мен үчүн Кыргызстан тынч, бактылуу болсо, анда балдарым, неберелерим деле бактылуу ошондон. Ошону эле каалайм.
Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизди дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Өзүңүздүн тилегиңиз ишке ашып, жанагы айтып аткан сценарийиңиз дагы тартылсын, дагы жакшы бир тарыхый кинолорго тартылганга жетишесиз деп ишенебиз. Сизге узак өмүр, чыгармачылык игиликтерди каалайлык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз Айтурган Темирова менен маектештик. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.